Assalamu alaikum урматтуу YouTube каналдын көрүүчүлөрү. Азыр мен сиздерге bir video ролик коюп беремин. Ошол video роликти көрүп, сиздер да комментарийге өз оюңуздарды жазып кетиңиздер. Кече жакында бир эжебиз вакцина В версиясын алган экен. Ошол эжебиз каза болуптур. Эмне үчүн кыйнап берип жатат? Кытай эли бизди эмне өлтүрмөкчүбү? Ушул суроолордун баары бизди кызыктырып жатат. Албетте видеого лайк басып, ушул видео роликти көпчүлүк кыргыз эли көрүш үчүн өз жардамыңызды берип кетиңиз. Жана каналга эң туура жазылуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписаться деген кнопканы басып, оң жак жагындагы коңгуроочону басып кетиңиздер. Бишкекте 46 жаштагы аял каза болду. Жакындары анын Спутник V вакцинасын алганын айтышууда. 46 жаштагы Назгүл Исакова коронавируска каршы Спутник V вакцинасын алгандан кийин каза болду. Вакцина сайганга болбойт десе кыйнап сайышкан, аны иммунологдор өзүм жооп берем деп. Эмне болот эми, буга ким жооп берет? Бул акебиз айткандай, бул эжеге эми ким жооп берет? Эч ким жоопкерчиликти албаганы баарына кызык. Ошондуктан бул видео роликтин таралышына өз пикириңизди жазып, жана лайк басып кетиңиздер. Урматтуу кыргыз элим, биздин кыргыз кыздар дагы эле тажиктерден ажырабай жатат. Эмнеге ушунчалык тажиктер аларга жагып жатабы? Кыргыздын жигиттеринин намысын ойготуп жатат. Дагы ушинте берсе, дагы бир күн уруш болот. Ошогон кыздарды тыйып, биз өзүбүз намысыбызды сактайлы, урматтуу кыргыз жигиттери. Силер Москвада болсоңор, ушул кыздардын жазасын берсеңер, албетте колдойт элек.